Орозо кармоо же интервалдык ачка болуу адамдын денесинде 5 маанилүү өзгөрүүнү пайда кылат. Алардын алгачкысы бул биздин денедеги метаболизм, зат алмашуу жакшырат дагы, денебиз жакшы иштеп калат. Экинчиси, инсулинге болгон сезүү жакшырат дагы, кант диабет оорусунун алдын аласыз. Үчүнчүсү, липопротеини низкий плотности деп коет. Жаман холестериндерди денеден азайтат дагы, жүрөк кан тамыр системасы жакшы иштейт. Төртүнчүсү, клеткалардын регенерациясы, калыбына келүүсү жакшырат дагы, адам жашарат, адамдын денесинде болгон оорулар кетет. Эң акыркысы бул биздин денедеги мээнин иштөөсүн жакшыртат. Нейродегенеративдик оорулардын алдын аласыз. Эгерде сиз орозо кармап же ачка болуп жүрө турган болсоңуз, бул сиздин денеңизде ооруларды алып келбейт, тескерисинче көптөгөн пайдаларды алып келет. Ошондуктан дайыма тамак жебей, ачка болуп жүргөн дагы пайдалуу.